Жакынкы аралыкта дарыгерлердин маянасы жогорулайт. Министр Кыргызстанда жакынкы аралыкта дарыгерлердин эмгек маянасы жогорулайт деп билдирди Алымкадыр Бешеналиев. Анын айтымында, мурда дарыгерлер маянасы үчүн 25 000 сом алып, бейтаптарды жеке лабораторияга жибергени үчүн кошумча 20 000 сом алып келишкен. Министр учурда атаган ыкманы колдонуу токтотулганын, президенттин өбүнүгөсү менен дарыгерлердин атаган сумманы мыйзамдуу жол менен табышын камсыз кылуу маселеси каралып жатканын билдирди. Акыркы жылдары дарыгерлердин эмгек маянасы 2011, 2021 жана 2022 жылы көтөрүлгөн. 2021 жылдын 1 апрелинен тарта саламаттыкты сактоо тармагында эмгектенген кызматкерлердин маянасы 50% жогорулап, үй-бүлө дарыгерлеринин жана жалпы практика дарыгерлеринин эмгек акысы 100% көтөрүлгөн. 2022 жылдын 1 апрелинде дарыгерлердин айлыгы орточо эсеп менен 50% жогорулаган. Муну менен катар айыл аймагында тоолуу райондордо эмгектенгендигине жана илимий даражасына эмгектенген жылына жараша кошумча төлөөлөр сакталган. Саламаттыкты сактоо тармагындагы эмгек тажрыйбасына жараша кошумча төлөм 5 жылдан 10 жылга чейин 10%, 10 жылдан 15 жылга чейин 20%, 15 жылдан жогору 30%, ал эми дарыгерлердин квалификациялык категориясына жараша кошумча төлөм. Жогорку квалификациялык категория 50%, биринчи квалификациялык категория 30%, экинчи квалификациялык категория 10%. Ординатурадагы дарыгерлерге жаш адис катары кошумча төлөмсүз айлык акы берилет. Маалымат Булак Баракелде. Тажикстан Россияга нааразычылык нотасын жиберди. Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги дүйшөмбү күнү Россиянын Тажикстандагы элчиси Семен Григорьевке нааразычылык нотасын тапшырды. Ведомство Россия бийлиги тажик жарандарынын укугун жана эркиндигин бузуп жатканын билдирди. Катта Россиянын укук коргоо органдары тарабынан тажик жарандарына карата массалык негативдүү өңүттөгү мамиле жасалып жатканы, бул эки өлкөнүн ортосунда болгон мамилелерге терс таасир этери белгиленди, деп айтылат ведомствонун социалдык тармактагы баракчасындагы маалыматта. Жалпыга маалымдоо каражаттарында 22 апрелден тарта Оренбург облусунда 180 тажик номурдууна казак-орус чек арасына өтө албай турганы тууралуу маалымат тараган. Ведомство 27 апрель күнү жарандарын Россияга барбай турууга чакырып, 28 апрелде Москванын бир катар аэропортторунда миңдеген жараны кармалып турганы тууралуу билдирүү жасаган. Россиянын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Казакстан менен чектешкен чек ара өтмөгүндө тажик жарандарын текшерүү террордук коркунучтун алдын алуу аракети менен байланыштуу экенин түшүндүргөн. Маалымат Булак Баракелде. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Беш Сары соода комплексинин директору Наргиза Жолдошбекова экс-депутат Камчыбек Жолдошбековдун кызы кармалды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. УКМК Беш Сары ишканасынын жетекчилигин алдамчылыкка айыптап, өзгөчө ири өлчөмдүү салык төлөөдөн качкан деп шектелип жатканын айтты. Атайын кызмат өткөн жылдын ноябрь айында Жолдошбаевага түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөнүн билдирди. Андан кийин ал соодагерлердин ижара акысын 30% төмөндөткөн. Бирок соода борборунун жетекчилиги 2024 жылдын май айынан баштап мурунку ижара баасын кайтарууну көздөгөн, деди мамлекеттик комитет. Беш Сары ишканасынын директору кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Маалымат Булак Спутник Кыргызстан. Ишкерлерден 1 200 000 сом талап кылган УКТ мүчөлөрү кармалды. Ишкерлерди опузалап 1 200 000 сом акча каражатын алуу учурунда Кыргызстандын жарандары кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирет. Уюшкан кылмыштык топ тарабынан опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин жүрүшүндө 29 апрелде жоопкерчилиги чектелген компания өкүлдөрүнүн акча каражаттарын алуу учурунда ОЧЭ жана КМТ пара менен кармалды.
Алар кылмыштуу бүтүмгө кирип, ошондой эле укук коргоо органдары жана башка көзөмөлдөөчү органдарга кайрылуу жолу аркылуу ишкерлерге шантаж кылып, акча каражаттарын опузалап алуу боюнча схема уюштурган. Өздөрүнүн кылмыштуу ниеттерин ишке ашыруу жана жоопкерчилиги чектелген компаниялардын жетекчилигин акча каражаттарын берүүгө көндүрүү максатында буга чейин президенттин, башкы прокуратуранын, УКМК, Ички иштер министрлигинин жана мамлекеттик салык кызматынын дарегине компаниянын ар кандай финансылык жана салыктык мыйзам бузуулары жөнүндө бир катар арыздарды жана кайрылууларды жолдошкон. Кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, алардын алдамчылык мүнөздөгү башка ушул сыяктуу кылмыштарга катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Маалымат булак 7 ТВ KG. Казак ырчысы Кайрат Нуртас сахнада сөгүнгөндүгү үчүн айыпка жыгылды. Казак ырчысы Кайрат Нуртас сахнада сөгүнгөндүгү үчүн айыпка жыгылганын Ички иштер министрлиги билдирди. Видеосу интернетте бир нече күн мурда пайда болгон. Эми Нуртас 73.840 теңге айып төлөшү керек. Коомдук жайда адепсиз сөздөрдү сүйлөгөн ырчы жоопко тартылды. Майда бебаштык үчүн ага айып салынды деп айтылат полициянын маалыматында. Маалымат булак Сереп Медиа. Певец Кайрат Нуртас, попавший с нецензурной бранью в общественном месте на видео, привлечен к ответственности. За мелкое хулиганство ему наложен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей.